Бүгүнкү сабагыбыз үй бүлөгө байланыштуу сабактын улантысы талак маселесинен кийинки мамилелер. Албетте буга чейин ушу талакка байланыштуу кээ бир маселелерди алганбыз. Ошол талактан кийин аял эркек кандай мамиледе болуш керек, өздөрүнүн ортосунда балдары аркылуу боло турган мамилелер, аларга кандай мамиле кылыш керек, мына ошол жөнүндө кыскача сабак кылабыз иншалла. Акыйкатта эркек киши талак бергенден кийин, аял киши талагын алгандан кийин, өткөн сабакта айткан баягы талак алгандан кийинки мөөнөт, аял киши күтө турган мөөнөт бүткөндөн кийин, талак толук түшкөндөн кийин, демек эки жак ажырайт дагы, никелери ажырап, баягы бири-бирине чоочун киши болуп калышат. Мындайча айтканда, баягы үй бүлөлүк кездеги мамилелер, аял киши күйөөсүнүн алдында жоолугу жок жүрүү, жеңил кийип жүрүү, мындай маселелер болбош керек, ээн эркин сүйлөшүү деген маселелер баары тыйып салынат. Кадимкидей эле чоочун бири бөтөн аялдын өкүмүн алат. Эркек дагы ошо бөтөн эркектин өкүмүн алат. Мына ушул эрежени ар бир ажырашкан үй бүлө жакшы билиш керек. Анткени кээ бир адамдар баягы билимсиздиктин айынан ажырашкандан кийин деле мурунку мамилелерин эскерип, ортодогу чек араны билишпей эле мурункудай эле кээде жолугуп калышса же кандайдыр бир себептер менен сүйлөшүп калса, ортодогу чек араны сактабастан эркин сүйлөшүп, тамашалашып, же аял киши тиги мурунку күйөөм эле деп анын алдында хижабы жок жүрүп, же кээ бир жайларда жалгыз калуу деген маселелер болуп кетип чыкты да, ушунун баары тең ислам дининде тыйып салынат. Нике ажырагандан кийин бүттү, экөө бири-бирине чоочун болот. Аял киши толук хижабы менен жүрүп, махрамсыз анын жанында калган болбойт. Мына ушуну жакшы билиш керек. Жана ошону ар бир адам, мусулман адам үйрөнүп, ошого амал кылып карманыш керек. Бул биринчи маселе. Андан кийинки маселе, албетте талак берилгенден кийин, экөө эки жак ажырашкандан кийин алардын жашоосу токтоп калбайт. Алхамдулилла, ар кимдин өзүнүн ырыскысы бар. Мейли эркек болсо, балким башка үй бүлө курат, же башка жолго чөт. Аял киши деле ошондой башка үй бүлө куруп калышы ыктымал, өзүнүн рызкысын издеп кетет. Баягы эч качан адам баласы кайгырып, өкүнүп, чөгүп кетип, ушундай жолдорго барбаш керек. Ажырашуу болгондон кийинчи. Албетте буга чейин айткандай эле, баягы үй бүлөнү сакташ үчүн баардык аракеттерин кылып, ошого алып барбаш керек. Бирок ошондой болуп калган болсо, чөгүп кетип жашоом бүттү деп кайгырбаш керек. Анткени Аллах Таала айткандай: "Ва иятафаррака югниллаху кулла мин саати ва кана Аллаху васиан хакима" дейт. Эгерде аял эркек ажырашкан болсо, Аллах субхана таала ар бирине өзүнчө рызкысын, жакшылыгын берет дейт, өзүнүн кеңлигинен, өзүнүн артыкчылыгы менен. Ва кана Аллаху васиан хакима. Аллах субхана таала кенен жана даанышман зат болгон дейт. Аллах Тааланын артыкчылыгы кенен, ошол өкүмдө Аллах Тааланын сөзсүз даанышмандыгы бар. Ана ар кимге Аллах субхана таала өзүнүн баягы берекесинен, жакшылыгынан эки тарапка тең берет. Ошондуктан Аллах субхана таалага жакшы үмүт кылып, андан ары жашоолорун улантып кете бериш керек. Андан кийинки маселе, аял эркек ажырашкандан кийин жакшыбы, жаманбы, аз убакытпы, көп убакытпы жашашты. Ортолорунда канча деген жакшы, жылуу мамилелер болгон. Үйдүн жүгүн көтөрүү, бирге үй бүлө куруу, бул жашоодо дин менен жашоо менен өткөрүү ар кандай иш кылып мамилелер болгон. Мына ошол нерсени эстен чыгарбаш керек, эки тарап тең. Ошо жакшылыктарын билиш керек. Мурунку үй бүлө учурундагы болгон бири-биринин сырларын сакташ керек. Ажыраштым деп эле ошонун аркасында душмандык менен, ыза менен, жаман көрүү менен бири-биринин сырларын ачып, жайып, жамандабаш керек бирөөлөргө. Көрө албастыкты, кексакты ташташ керек. Бул мусулмандын сыпаты эмес. Бул эки тарапка тең тиешелүү. Мейли эркек болсун, аял болсун. Ажырашкандан кийин баягы бири-биринин кемчиликтерин жайылтып, чукуй берүү туура эмес. Ошол кемчиликтер болсо деле антип айтып, жамандап жүрүү бул ушактын катарына кирет. Эгерде жок нерсени айтып, жамандап атышкан болсо, анда бул жалаага кирет. Экөө тең чоң күнөөлөрдүн бири. Ошондуктан
ушул маселеде аял эркек өтө этият болуш керек да. Бул өтө көп байкалат. Анткени баягы айрыкча баягы ызы чунун, уруш талаштын үстүнө ажырашып калганда эки тарапта тең жаман көрүү, кек сактоо, ыза деген нерселер калып калат. Анан ошону тил менен, жамандоо менен, бири-бирин чукуу менен, биринин айыбын башкаларга жайуу менен көрсөткүлөрү өч алгысы келет да. Бул демек адамдын алсыздыгын билдирет, адамдын ыйманы алыс экенин билдирет. Ошол адамдын адамгерчилиги, адеби жок экенин билдирет. Ошондуктан бул маселеде өтө этият болуш керек. Ар бир адам Кудай Тааладан коркуш керек, кайда жүрбөсүн. Ар ким өзүнүн кемчилиги менен алек болуш керек. Ар ким ойлонуш керек. Мисалы, эркек киши үй бүлөсүн бузуп алса, эмнеге бузуп алдым? Бул мүмкүн Алла Тааладан мага берген жазадыр. Эмнеге ушул жолго бардым? Эмнеге болуп кетти деп өзүн суроо берип, эсеп кылсак кылыш керек. Аял да ошентип эмнеге мага талак берди? Эмнеге мен ажыраштым? Деп ошондон сабак алып үлгү алыш керек. Бири-бирин жамандап, ушактап, айыптарын чукуу менен эч бир пайда таппайт. Бул ыза менен эле өткөн күн болот. Ким ошо ызасын, кегин ичине сактап жүргөн болсо, кийинки жашоосунда дагы жыргабайт ал адам. Ошо менен күйүп, ошо менен кыйналып жүрүп, өзүнө гана зыян келтирет. Андан кийинки маселе, биз ушул сабакка чейин алдыңкы сабактарда алганбыз. Эркек киши аял кишини өзүнө алгандан кийин, өзүнүн карамагына жубай кылып алгандан кийин, ошо аялдын акысы бар, калың берүү деген акы. Ошол аялдын акысы кээ бир учурда берилбей калып калат да. Ар кандай себептер менен кийин берем деп, кээ бир жартылай берген болот, кээ бирөөсү такыр бербей эле калып калган убакыттар болот. Анан ажырашып кеткенден кийин кээ бир эркектер кээде унутуп калып, кээде билмексен болуп, кээде кек сактап, жаман көрүн максатында ошонун акысын аялдыкын бербей коюшат да. Бул да чоң ката, бул күнөө иш болот. Аял кишинин акысы бул калган. Турмушка чыккандан кийин, никелеп алгандан кийин эркек киши ошонун калыңын төлөш керек. Канчаны убада кылган болсо, ошонун баарын бир тыйынын калтырбай бериш керек, сөзсүз түрдө бериш керек. Эгерде ким бербей койгон болсо, атайла ал күнөөкөр болот. Бул аялдын толук акысы, аял киши талап кылганда укуктуу. Анткени ушуга байланыштуу көп суроолор келип калышат. Ушу мага убада кылды эле, муну алып берем деди эле, калыңга ушуну берем деди эле, бербей койду деп көп арызданышат да. Ана көп эркектер баягы өчөшүп ушуну бербей коюшат. Алар ойлоп атышат, бул эмне кыла алат, ала албай калды, мен кааласам бербей коем депчи. Бирок Аллах субхана тааланын алдында баргандагы турууну, Алла тааланын алдындагы жоопкерчиликти эстерине чыгып атат да. Кыямат күнү кала турган болсо, бул өтө чоң кыйын иштерден болот. Ал жерде бири-бирине күйүү, кечирим деген болушу кыйын. Ал жерде сооп күнөө иштер менен гана эсептешет. Ошондуктан ар бир эркек коркуш керек. Эгерде мойнундарына кандайдыр бир карыз калган болсо, сөзсүз түрдө ошону бериш керек эркек. Эч бир шылтоосуз. Кээ бир үй бүлөлөр бар, кээ бир эркектер, мисалы, аялы төрөбөй калып ажырашкан болсо, мисалы, бул мага бала төрөп бербей койду, мен ушунча бактым, анан мен карадым деп ошону милдет кылып, анан калыңын да бербей коюшат да. Берилбей калган калың, же болсо жарым берсең, жарым бербей, мисалы, акчада берип, анан бир малды же жылкыны убада кылган болсо, ал төрөп берген жок, жылкымды бербейм деп бербей койгон үй бүлөлөр да бар. Бул дагы чоң ката. Ал аял киши төрөбөйбү, ал турмушка чыктыбы, ошону алдыбы, сөзсүз акысын бериш керек. Кандай себеп болбосун. Аял киши кечип коюп, мен албайм, ыраазымын десе, ал башка маселе. Бирок ал талап кылып аткан болсо, же болсо уялып, унчукпай талап кылбай жүрө берсе, бул унчукпай ал сурабай калды деп бербей коюп жашырып койгон болбойт. Же болсо аял киши унутуп калса, эркек эстеп аткан болсо, бул унутуп калды баягы карызды деп жыргабаш керек. Сөзсүз түрдө эркек киши ошонун баарын төлөп бериш керек. Канча акча болсо, канча калың моюнда калган болсо, ошонун баарын бериш керек. Антпесе бул күнөө иш болот. Анан ушуга эле байланыштуу маселе, кээ бир эркектер бар, ошо калың берип туруп, мисалы, анан ажырашкандан кийин же болсо ажырашыш үчүн ошо аялдарын кыйнайт да. Мен сага ушунча калың бердим, ошону кайтарып бер. Ажырашып атабыз, ошону беришиң керек сен, сөзсүз мага деп кыйнашат. Бул дагы чоң күнөө иш. Бул такыр туура эмес.
Анткени Аллах субхана тағала Құранда айтып атат: "Ва ин арадтум истибдала заужин макана заужин ва атайтум ихдахунна qintaran фала таахуду минху шай'a." Эгерде силер ошо аялды алмаштыргыңар келип, башка аял алгыңар келип, биринчи аялды кетирип атсаңар, аяттын мааниси ушунда. Анан ошол аялга силер көп мал, көп байлыкты, акчаны калың кылып берген болсоңор, ошондон эч нерсе албагыла деп атат. Фала таахуду мин шай'a. Аллах субхана тағала. Кенеден нерсе болсо да аны албагыла. Атаахудунаху бухтана ва исма мубина деп атат. Ошол нерсени силер жала менен күнөө жол аркылуу аласыңарбы деп Аллах субхана тағала катуу кайтарып атат да. Ошондуктан бул да ошо чоң ката. Мындай үй бүлөдө көп кездешет. Эркектер өчөшүп, мен мунча калың бердим эле, мунча көп акча бердим эле, ошону бер деп аялын кыйнайт. Же болсо талагын оңой менен бербей, ошону чыгарсын анан берем деп аябай кордошот да. Мунун баары тең күнөө иш. Адам баласы канча калың берди? Миллион доллар болобу, 2 миллион доллар болобу, канча байлык бербесин? Анчалык бергендер жок кese, бирок да баягы көркөмдөп айтып атам да. Канчалык байлык, канчалык акча бербесин, ошонун бир тыйын да алганым болбойт. Ал аялдын акысы. Ошо менен кетиш керек. Бул талак берип аткан учурда айтып атам. Мындан башка бир маселе бар. Аял киши өзү талак сурап, мен өзүм ажырашкым келип атат, жактырбай атам деп, күйөөсүнөн башымды бошот деп сурайт да. Ал кездеги маселе башка. Ал кезде ошо мая калыңды ал, башымды бошот деп сурап, өз эрки менен кетип атат. Бул жерде талакты берип атып туруп, эркек киши өз эрки менен. Анан ошол убакта берген калыңын талап кылган жөнүндө айтып атабыз. Жоксо ошо калыңын эптеп чыгарып алыш үчүн кыйноо жөнүндө айтып атабыз. Ушунун баары тең туура эмес. Эркек киши берген нерсесин талап кылбаш керек. Канчалык берсе дагы. Андан кийинки маселе, ошол аялды талак берип кетиргенден кийин дагы ошо эркек үчүн кыла турган бир иш бар. Ал иш ошол талак алып кетип аткан аялга дагы ыраазы кылып, акча же кийим-кечек, ошо белек берип койгон, бул жакшы иштердин бири да. Алла Таала айткандай: "Валил муталлакати матаун бил ма'руф" дейт. Ошо талак алган аялдар үчүн жакшылык менен бериле турган нерсе бар, буюм тайын бар дейт. Ошону эркектер эмне берип коюш керек. Муну кээ бир алдымдар милдет, важип деп айткан алдымдар бар. Көпчүлүгү мустахаб, жакшы дейт да. Мисалы, кадимкидей эле ажырашты толугу менен. Эркек киши калыңында талап кылган жок, кадимкидей эле ажырашуу болду. Анан ошо кетип баратканда аял кишиге эркек киши мусулманчылык жол менен канча дагы жакшы жашадык, жакшы өткөрдүк деп ошого бир ыраазы кылып, колунан келишинче белегин берип, акчасын берип коюп, бул жакшы да. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бай киши байдай кылып берет, кедей киши кедей ошонун өзүнүн акыбалына жараша берет. Алла Таала айтканда: "Ваматти'ухунна алал муси qadarhu alal muqtir qadarhu mata'an bil ma'ruf." Аларга ошо бир нерсени берип, бергиле аялдарга ошо талак алганда. Алал муси qadarhu дейт. Бай адамдын өзүнүн кудуретине жараша. Ва алал muqtir qadarhu. Жана ошондой кедейдин өзүнүн кудуретине жараша. Матa'an bil ma'ruf. Жакшылык менен ыраазы кылып берилет деп атат. Бул дагы жакшы нерсе. Муну көп деген эркек адамдар түшүнүшпөйт да, билбейт ушул нерсе жөнүндөчү. Окугандыктан, укпагандыктан билишпейт. Мындай нерсени жакшылык катары бермек түгүл, аялына зулум кылып, акчасын тартып алып кетиргендер канча. Бул жакшылык менен кошумча акча берип кетиргенди кой. Ошо жөн гана зулум кылбай кетиргенге муктаж болуп жүргөн аял эже карындаштар канча. Күйөөлөрү ошо зулумду кылып, туура эмес кылып кетиргендер бар да. Мунун баары тең исламга каршы келген адепсиз иштердин бири. Ошондуктан мусулманчылыктын көрүнүштөрү жакшы жери ошо кетип аткан аялга дагы эркектер ошолорго белек кылып берсин, кийим-кечек же акча берсин деп шариятыбыз буйруган ошол нерсеге. Бул өтө жакшы адеп акылактардын бири. Ошондуктан баягы эркектер ушул нерсени эске алып койгон өтө жакшы нерсе. Балким буга чейин ажырашкан адамдар бар, мындай нерсе кылбай калгандар бар. Азыр деле кеч эмес мурунку ажырашып кеткен аялдарына ошондой белектерди же акча түрүндө же кийим-кечек түрүндө берип ыраазы кылып койсо, бул өтө сооптуу жакшы иштердин бири. Андан кийинки маселе, жана ишарат кылып кеттик, эми үй бүлө ажырашкандан кийин көп учурда экөөнүн ортосунда
бала деген калат. Бир болобу, эки болобу, же андан көп болобу. Анан балалуу үй бүлөлүү адамдарда ажырашкан убакыт бул көп кездешет да. Анан ушуга байланыштуу көптөгөн маселелер бар. Ошол маселелерде дагы адашкан жаштар, үй бүлөлөр өтө көп. Мына ошолордун бири эле, биринчиси, кээ бир учурда эки тарап тең, же болбосо бир тарабы ошо балдарды баягы курал катары колдонушуп, өздөрүнүн ызасын, кек сактоосун ошол аркылуу чыгаргысы келет да. Бул дагы күнөө иштердин бири. Ошо баласы аркылуу, мисалы, баласы апасы менен кеткен болсо, баласы аркылуу атасын, мурунку күйөөсүн кыйнагысы келет. Же атасында калып калса, ошо баласы менен тиги апасын кыйнагысы келет. Бул өтө эле жөнөкөй көрүнүшкө айланып кеткен бир чоң көйгөй. Мына жөнөкөй эле нерсеси, биринчи атадан баштайлы. Ошо мурунку аял менен кеткен балдарын кээ бир эркектер, кээ бир мурунку ата болгондор ошол эки балдарына нафакасын беришпейт да. Мына ажыраштым, кетип калдыңбы, эми кыйын болсоң баягы өзүң жашап көр дегендей кылабы, эмне кылат? Иши бир зөөкүрлүк ыкма салышып, өзүнүн балдарына нафака беришпейт. Нафака деген ошо тамак, азык түлүк, кийим кече, иши камкордугун айтып атабыз. Ошону берип бакпайт да. Бул өтө чоң күнөө. Анткени балдарды багуу, кароо бул атанын милдети. Ата ошо үй бүлөсүнөн ажырашабы, ажырашпайбы, ага каралбайт. Балдары кайда жүрсө дагы ошо ата эркек болгондон кийин ошолорду багыш керек. Өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бай болсо байдай багыш, кедей болсо кедейдей багыш керек, караш керек, мүмкүнчүлүгүнө жараша. Албетте шарият баягы мүмкүнчүлүгү жетпеген адамды эле ашык жабак, аябай кенен кыл деп талап кылбайт. Ар ким өзүнүн алдына жараша. Канчалык тапкан болсо ошончолук бала чакасын карап багыш керек. Мына ушуну эске албаган эркектер көп. Балдарын таштап салган, карабайт. Ошол аял кишиге жук кылып, байкуш аял киши балдары менен кетип, темселеп, көрүнгөнгө урунуп, кыйналып, балдарына жеткире албай жүргөн канчаден үй бүлө бар. Аларды карабай, көчөдө мас болуппу, же тапкан акчасын ар кай жака ысырап кылып чачып, балдарын карабай жүргөн канча деген эркектер бар. Ошонун баары тең эмне? Күнөөгө батып атышат. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муслимде келген хадисте айтат: "Кафа бил мар исман ан яхбис амман ямлику кутаху" деген да. Ким ошо нафакасы колунда туруп, ошо нафака бериле турган адамдарга нафакасын бербей ошо тыйган болсо, ошол адам күнөөлүү деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ушундай мааниде хадис айтып атат. Мына ушул маселени ар бир эркек, үй бүлөсүн бузган, ажырашкан эркек адам билиш керек. Балдарын карап багыш керек, анын милдети. Бул бакканды айтпай эле туралуу, кээ бир ушундай эркектер бар экен, эми мында аз болсо да кездешет экен. Ушундай бир окуяга туш болдум эле. Кээ бир эркектер ошо баланы карап багуудан, камкордук алуудан качып, ошо өз баласынан баш тартып, кечтим деп арыз жазып берет экен, Кудай сактасын. Ушундай да ата-энелер бар экен да. Анткени биздин мыйзамда ушундай жолу бар экен да, эгерде балам эми нафака кылбайм деген болсо, бул менин балам эмес, баламан баш тарттым деп койсо, закон аны мажбурлабайт экен да. Анан ошону колдонушуп, бир зөөкүр шүмшүк аталар, мына ата деп айтыштан дагы ооз барбайт андай адамдарга. Ошондой кылып өзлөрүнүн баласынан баш тартып, мен балам эмес деп отказ кылып койгондар бар экен да, Кудай сактасын. Ошо түйшүктөн коркуп, ошо нафака бербейин ошолорго деп. Бул ал байкуш ойлоп атат, ушул бул дүйнөдө эптеп баягы ызычуудан кутулдум, тиги аялымдын наалыганынан, какшаганынан кутулдум деп жыргап атат. Бирок Аллах субхана тааланын алдынан эч качан ал адам кутула албайт. Балдарын ошол кароосу таштап салып баш тарткан адам күнөөкөр адам. Мына ушундай шумдуктар кездешип атат. Бул өтө жаман баягы окуя.
Бул ушул нерселерди эмнеге айтып атабыз? Анткени ар бир үй бүлө, ар бир эркек ошондон үлгү алсын, ошол нерсеге барбасын, Аллах субхана тааладан корксун, жоопкерчиликтен абайласын. Анткени Аллах субхана тааланын баарыбыз барабыз. Ар бир кылган ишибиз үчүн жооп беребиз ошол жерде. Анан ошол жерде биз ким балдарын чыркыратып, нафакасын бербей таштап кеткен болсо, анан кыямат күнү ошолор келип жакалап турган болсо, кантип жооп берет ошол адам? Мына ошону эстен чыгарбаш керек ар бир эркек. Андан кийин аялдарга тиешелүү ушундай баягы туура эмес мамилени айта турган болсок, кээ бир аялдар күйөөлөрүнө өчөшүп ажырашар замат кандайдыр бир жол менен, мыйзамга каршы жол менен же башка жолдор менен иши кылып, баягы өзүнүн ызасын чыгарыш үчүн өчө алып алайын деп, балдарынын атын, жосо балдарынын катталуусун өзүнүн атасына же башка бир туугандарына которуп салгандар бар да. Мына сага көрсөтөм деп туруп, сен балаң эмес дегендей кылып туруп, тиги өзүнүн атасына же болбосо өзүнө же башка бир туугандарына каттатып салат. Бул анын баласы эмес деп, зулумдук менен, жалгандык менен. Бул дагы өтө чоң күнөө. Ал аял өзүнүн баягы табасы каныш үчүн, өчү алыш үчүн балдарына зулумдук кылып атат. Өзүнө өзү зулумдук кылып атат. Балдарына эмне деп зулумдук кылып атат? Өзүнүн күйөөсүнүн балдарын башка бирөөгө каттатып атат. Бул чоң зулумдук. Ошо балдарына дагы кандай зулумдук кылат? Балдарын ошол атасынын мурасынан, мүлкүнөн, байлыгынан кур калтырып атат. Анткени мыйзам боюнча бала башка бирөөгө катталып калган болсо, кийин чоңоюп, мисалы, бай ата болуп калды деп коелу, же мурунтадан бери бай, жосо кийин жашоосу оңолуп, жакшы жолго чүп, ырыскысы кең болуп калды. Анан кийин балдар чоңойсо, ошо атасынын акчасында, байлыгында балдардын акысы бар да. Ошолор атасынын байлыгынан алыш керек, көзү өтүп кеткен мурас бар. Мына ал нерсеге жетпей калат. Анткени ал башка бирөөнүн атына катталып калды. Ошентип баягы апасы өчө ламдап атып, өзү үчүн балдарына ушинтип зулумдук кылып коюп атат. Балдарын болсо башка бирөөгө каттатып, ошол тиги кишинин балдарына кошуп, баягы акысыз эле мураскор кылып коюп атат. Мисалы, аял киши ошо балдарын бирөө өзүнүн атасына же болбосо башка бир тууганына каттатып салды дейли. Ал кишинин дагы байлыгы, ал кишинин дагы ырыскысы кең адам болуп калышкан. Ал өтүп кеткенден кийин дагы артында мураскорлор бар да, балдар. Тиги бала дагы ошолордун арасына кирип, жалган жолдон эле мураскор болуп калышы ыктымал. Муну менен чектелип калса гана, ошонун арасынан баягы өзүнүн чыныгы балдары кызганып, бул биздин бир тууганыбыз эмес болчу, жөн эле жазылып калган деп, душмандык башталып, уруш талаш, бири-бирине кол салганга чейин барышы ыктымал. Мамиле үзүлүүгө чейин барышы ыктымал. Мына айтор, көрүңүздөр, ушундай кыз үчүн баары башталат да. Дагы баласына зулумдук, баласы ошондон кийин чоңойгондон кийин эс тарткандан кийин намыстанып, элдин алдында жүрө албай калышы ыктымал. Анткени бирөөлөр намыстанат да, сен деген баланчанын баласы эмессиң, сен деген атаң деген баланча жөн эле сени каттап салган бияка. Сен тентимишсиң, сен атаң мындай тигиндей деп, ар кандай сөздөрдү айтышы ыктымал да. Мына ушундай көрүнүштөр да өтө көп. Муну кем акыл менен, кыска акыл менен кылган аялдар да көп мындай нерсени. Дароо ушундай жолго барышат. Күйөөлөрүн өчөшө калышып. Анан кайра баягы даттанып коюшкан кантес. Күйөөм карабай койду, анан балдарына дебей койду, анан акча салбай койду, анан мынтпей койду деп. Бул да чоң ката иш. Андан да башка зыян жолу, бул эркек менен аялга бирдей. Кээде жанагынтип баягы балдарын башкага каттатуу болбосо дагы, же болбосо балдарынан баш тартуу болбосо дагы, документальный бардыгы ордуна жайында, бирок ушу бири-бирине балдарын жолуктурбай, көрсөтпөй, ушинтип кыйнашкандар бар. Ошо ата-эне өздөрү чектелбестен аларга туугандары да аралашып. Мисалы, балдары ошо эркек тарапта калып калган болсо, атасы тарапта калып калган болсо, өзү баштап, апасы баштап, эже, карындаштары баштап
баягы балдарга өзүнүн апасын жек көргөзүп жамандашат да. Апаң ушундай болгон, тигиндей болгон, анан мындай кылып салган деп кулактарына куюп, ушу балдарын өзүнүн апасына душман кылып тарбиялайт. Аял тараптагы ошондойлор бар. Балдарын ала кетишкен болсо, атасын жамандайт. Атаң мындай кылган, тигиндей кылган, караган эмес, эчтеке кылган жок, силерди баккан жок деп. Ага апасы да кошулуп алат. Сиңдиси, эжеси да кошулуп алат. Ошентип баланын кулагын бышырышат. Кичинекейинен баштап чоңойгочо душман кылып тарбиялашат да. Ал берген акчасын эске албайт, берди деп айтпайт, эчтеке берген жок дейт, Кудай сактасын. Ушундай жол менен мамиле кылгандар бар да. Ал мискиндер, байкуштар эмне деп ойлоп атышат? Ушу балам мени тартсын, анан тигиге ооп кетпесин, тияка кетип калбасын, мени таштап кетип калбасын деп, ошондой максат менен кылып атышат. Жоксо жеке өч алуу максатында. А орто жолдо баланы эзип, кыйнап, ага зулумдук кылып аткандан алар эстешкен жок. Адам баласы деген жакшы ойлонуш керек. Эркек менен аялдын ортосундагы, күйөө менен аялдын ортосундагы мамиле башка. Бул деген үй бүлөлүк эле мамиле, баш кошуу мамилеси. Аякта кандык, жатындык мамиле жок. А балдардын ата-энесине болгон мамилеси, мейли атасына болобу, апасына болгон, бул кандык, жатындык мамиле да. Бул мээримдүүлүк мамилеси. Ал кандай бала болбосун, атасы жаман болобу, апасы жаман болобу, ага ал мээрим менен, ата деген мээрим менен, апа деген мээрим менен карайт да. Мына ошону эске алыш керек. Аларды эч качан баягы душмандык куралы кылып колдонбош керек. Ошо себептен Аллах Таала эмне деп айткан? Вала тударра валидатун би валади вала маулудун лаху би валади. Эне дагы ошо балдар аркылуу зыян тартпаш керек деп атат. Жана ошондой эле ата дагы балдар аркылуу зыян тартпаш керек деп атат. Бул жана нафака маселеси боюнча түшкөн да, нафака эмизүү маселеси. Бул бардык нерсеге тиешелүү. Ошо балдар аркылуу энеси дагы кыйналып калбаш керек, атасы да кыйналбаш керек да. Мейли нафака жагында болобу, мисалы нафака жагында атасы тиги балдарды карап аткан апасына акча бербей кыйнабаш керек, же болбосо апасы ашыкча талап кылып, эчтекеге жетпей атат деп жалган айтып, кыйноо жол менен атасын кыйнабаш керек. Жана ошондой эле жанагындай мамилелерди тыйып, зулумдук кылып, балдарды курал кылбаш керек да. Кыйноонун куралы кылбаш керек. Бул өтө кооптуу маселе. Кийин ошо балдарга акыл эс кирип чоңоюшканда, ошо жамандаган адамдын өзүн кайра жаман көрүшөт. Эгерде апасы жамандап жүргөн болсо, апам туура эмес кылган экен, зулумдук кылган экен, бизге атамды туура эмес жамандашып экен деп, кийин ойлонгон балдар чыгат. Ошондой эле атасы ошондой кылган болсо, балдар чоңоет. Эмнеге бизге апамды жамандады, зулумдук кылган турбайбы деп, анан ким жамандаган болсо ошонун баарын жаман көрүп, анан кийин алака бузулуп, мамиле бузулуп кетиши ыктымал. Мындай көрүнүштөр жашоодо өтө көп. Ошондуктан эч качан баягы кыска акыл менен ойлобош керек адам баласы. Өзүнүн жеке мамилесин башка бирөөгө таңалап, алар да ошондой мамиле кылыш керек деп, ошо жаман жолго алып барбаш керек. Балдар жайына коюш керек. Мейли күйөөсү жаман болобу, жаман шүмшүк адам болсо дагы, же болбосо аял киши жаман шүмшүк аял болсо дагы, балдарына мамиле кылгысы келген болсо, жолуккусу келген болсо жолуктуруш керек, мамиле кылдырыш керек. Өзүнүн чегинде. Албетте эгерде мейли эркек болобу же аял киши болобу жаман бузукку чыгып, тарбия бере албаган адам болуп калса, анын колуна толугу менен берип каалагандай багып карап жүрө бер деген маселе эмес. Эгерде бая тарбия бере албаса, карай албаса, ага колуна салып бербеш керек. Бирок кантсе дагы атасы же апасы да ошону убактылуу көрсөтүп, жолукканга жол ачып, мамилелешкенге муктаждыкка жараша жол ачып бериш керек. Эч качан балдарды кыйнабаш керек. Анткени бала деген куса болот, саганат, атасын ойлойт же апасын ойлойт. Ошону жакшы эске алыш керек да. Орто жолдо эч качан бала кандай жол болбосун зулум тартып кыйналбаш керек. Ошол бала айрыкча кичинекей болуп калган болсо, ошону эмизип багуу, камкордук алуу атанын милдети, эмизүү апанын милдети. Караш керек, багыш керек. Эгерде бала ачка калып, же ошонун аркасында экөөнүн тирешинин аркасында зыян тартып,
ден соолугунан ажырайбы же башка акылынан ажырап кала турган болсо экөө тең Аллах субхана тааланын алдында жоопкерчиликтүү болот. Ошондуктан Кудай Таалаадан коркуш керек. Ар бир эркек менен аял балдарын баягы бири-бирине болгон мамиледе курал кылбаш керек. Аллах субхана таала мындай нерседен сактасын. Мунун баары тең ошо практикада көрүлгөн, күбө болгон маселе болгон үчүн айтып атабыз. Анткени ушундай мамиле менен балдарын багып жүргөн, ушундай мамиле менен бири-бирине мамиле кылып жүргөн үй бүлөлөр аябай көп. Мунун акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Кудай Таалаадан коркуш керек. Ар бир ата-эне. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, балдарыңарды, кыздарыңарды ушундай адилеттүү жолго тарбиялаш керек. Бир тууганыңар болобу, жакыныңар, таанышыңар болобу, досторуңар болобу, үй бүлөсүнөн ажыраган, ошолорго туура насаат бериш керек, туура мамиле кылганды үйрөтүш керек. Анткени көп адамдар ушундай маселелерди билбей, ар кандай зулумдук жолдорго, ар кандай адашууларга барып атышат. Ошонун аркасында ызычуу талаш, соттоо, уруш талаш көп чыгып атат. Балдардын кароосуз калганы көп чыгып атат. Ошонун аркасынан жанагы мындай МПО, ислам душмандары ошондой кемчиликтерди пайдаланып, өздөрүнүн бузукой пикирлерин алып кирип жыргап атышат. Аларга чоң жолу ачылып атат ушулардын айынан. Үй бүлөлүк маселени мусулмандар жакшы түшүнбөгөндүктөн, бири-бирине зулум кылгандыктан аларга чоң жол ачып, ушу жыргап атышат. Анткени алар үй бүлөдө кичине эле бир катачылык же зулумдукту көрүп калса, ошону тоодой кылып, элге көрсөтүп жайып, мына ушундай болуп атат, мындай кылып атат, ошондуктан момундай кылышыбыз керек деп, өздөрүнүн бузулган туура эмес мыйзамдарын таңуулап, жаман жолдорду үйрөтүп атышат. Ошого ким күнөөкөр болот? Ошого себепчи болгон адамдар күнөөкөр болот. Алар менен чогуу. Ошондуктан Кудай Таалаадан корколу, абайлайлы. Эки жолго кеткенден кийин эки тарап тең Кудайдан коркуп мамиле кылыш керек. Ар ким өзүнө суроо бериш керек. Балким мен ката кылгандырмын, мен туура эмес кылгандырмын. Мындан кийинки жашоомду оңоюн, мындан кийинки мамилемди жакшыртайын. Эркек болсо, ал аялымдын, мурунку аялымдын жакшылыгын унутпайын деп, аял болсо эркектикин унутпайын деп, ушундай мамиле кылыш керек. Балдарыбызды жакшы тарбия кылалы, тарбияда тарбиялайлы, атасы жок кылбайын деп энесинин колунда болсо, атасынын колунда болсо, ата энеси жоктой кылбай жакшылап тарбия берейин деп, ал дагы ошентип күйүш керек. Мына ошондо гана баягы адамдардан чыныгы мусулманчылык, адепти чыныгы мусулманчылык мамилени көрөбүз. Ошондо гана коомубуз, үй бүлөбүз оң болот. Аллах субхана таала кааласа. Андан кийинки акыркы маселе. Эми бул маселеге байланыштуу көптөгөн маселелер бар. Үй бүлөнүн арасында ызы чыккан, балдар зыян тарткан маселелер көп да. Эң кыскасы ошол, урматтуу угармандар, эки тарап бири-бирине зулумдук кылбай, балдарын курал кылбай, жакшы мамиледе өткөрүш керек. Балдардын кызыкчылыгын ойлош керек, кандай болсо дагы. Андан кийинки акыркы маселе, ошо үй бүлө эки тарап эки жакка кеткенден кийин көп убакыт созуппу же депрессияга түшүппү же кандайдыр бир себептерден баягы үйлөнбөй жүрө беришет да. Бул да туура эмес нерсе. Үй бүлөсү бузулгандан кийин, баардык нерсе чечилгенден кийин эркек аялбы жаңы турмуш куранга аракет кылып, жакшы жубайды издегенге баардык күчүн жумшаш керек. Анткени өздөрүнө эле пайда. Аял болобу, эркек болобу, баягы денелик кумар болот, бири-бирине муктаждык болот, ошону жоюш керек. Кээ бирөөсү үйлөнбөй жүрө берип, туура эмес зына жол, башка жолго кирип кеткендер бар. Кудай Таала сактасын. Ким ошондой жолго бара турган коркунучка келип калса, андай адамга сөзсүз түрдө үйлөнүү важип болот. Мына ошону кечиктирбей, үй бүлө, жаңы үй бүлө курганга аракет кылыш керек. Анан баягы үй бүлө куруп атканда эркек аял болобу, ойлонуш керек да. Эгерде мисалы биринчи жашоосунан жолу болбой, эркек болсо аялды начар чыгып калса, же аял болсо эркеги начар чыгып калса, кийинкисине шашылбай карап, кайсы жагынан жаңылган, кайсы жерден туура эмес тандаган, ошону карап, анан үй бүлө курганга аракет кылыш керек.
үйлөнөт десе же турмушка чыгат десе көрүнгөнгө эле бирөө жакшы сөз айтып койсо ошого кетип калбаш керек. Айрыкча аял заты. Аял заты баягы эмоцияга тез берилет, жылуу сөзгө, жакшы сөзгө кулагы менен тез алданат да. Анан ушуну кээ бир ушунчук эркектер бар, пайдаланышып, баягы айтпай жүргөн бал сөздөрүн айтып, аял кишинин башын айландырып алат. Ошондуктан аял киши жаңы турмуш курам десе сөзсүз түрдө вали аркылуу, өзүнүн атасы аркылуу же бир туугандары аркылуу турмушка чыгыш керек. Ошолор билип ошол аял кишинин турмушка чыгып атканын, анан өздөрү узатып турмушка бериш керек. Аял киши өз билемдик кылып, бирөөнү таап алып же бирөө менен таанышып алып арага турмушка чыгып кеткен болбойт. Сөзсүз түрдө вали менен чыгыш керек. Ошо эркек атасыбы же атасы тайындаган кишиби же балдарыбы ошолор ошо турмушка бериш керек. Анткени ушул маселеде да көп жаңылган эже карындаштар аябай эле көп. Ошо кээ бирөөсүнүн ошо суроолоруна эле түшүнсөк болот. Ушул маселеде да көп суроого кайрылышат. Айрыкча турмушка чыгып алышат дагы, атасын айтпай же бир туугандарын айтпай, анан күбөсү начар чыгып калат. Анан эмне кылам деп баштары мыкчып отуруп калышат. Атам билген эмес деп. Же болбосо кийин ата энесине айтуу же бир туугандарын айтуу кыйын болуп калат. Ушинтип үйлөнүп алдык эле, билбей калышты эле деп. Же болбосо ата энеси билсе дагы, бир туугандар билсе аларды кыйнап, ушуга эле чыгышым керек, ушундук адам экен деп тийип алып, анан кийин сөздөрү кыска болуп өкүнүп калгандар бар. Ошондуктан өтө этият болуш керек бул маселеде. Жакшылап карап, ошо атасын бир туугандарын жиберип, ошо мисалы аял киши турмушка чыккан аткан болсо, ошо эркек жөнүндө суратып, бул кандай адам болгон, эмне иш кылат, үй бүлөгө камкорлук кыла алабы, дини кандай кармайт, адеп акылагы жакшыбы, ошонун баарын суратыш керек жашылбастан. Жолун таап, кошуналар аркылуу болобу, тааныштар аркылуу болобу, ошолорду суратып, аныктап билип туруп, колдон келген жакшы баардык аракеттер кылып, андан кийин анан Алла Таалага таянып, тобокел кылып анан турмушка чыгыш керек. Шашкалактаган такыр болбойт. Бул жеке эле баягы экинчи үй бүлө курууда эмес, албетте экинчи үй бүлө куруудагы мисалы аял зат болуп калган болсо, бул көбүрөөк этият алыш керек да, мындай логичный айта турган болсок. Болбосо бул биринчи үй бүлөгө деле тиешелүү да. Мейли алып аткан эркек болсун же турмушка чыгып аткан аял киши болсун, карап сураштырып алыш керек. Ана тем более жанагындай үй бүлөсүн бузуп алгандан кийин, бир турмушту көргөндөн кийин, экинчи турмушка кадам таштап аткандан кийин көбүрөөк ойлонуш керек. Шашылбастан карап, тартынуу деген болбош керек. Баардык жагын сурап туруп, андан кийин анан өзүнө ылайыктуу болсо, анан шарият жол менен турмушка чыгып, анан жашоосун улантса жакшы да. Мына ушул маселеде дагы көп элдер жаңылат. Ошентип бир үй бүлөсүн 2, 3, 4 жандан көп бузган үй бүлөлөр бар. Ошентип карабай, тандабай чыга беришип, ошонун натыйжасында үй бүлө бузулуп кеткендер бар. Ошондуктан бул баягы өтө маанилүү маселелердин бири да. Ар бир үй бүлө ушуга жакшы көңүл буруш керек. Ар бир турмуш курам деген аял заты жана жаңы бүлө алам деген эркек ушунун баарын ойлоп, таразылап туруп, анан кийинки жашоосун башташ керек. Аллах субхана таала ийгилик берсин. Ар бир үй бүлөгө Аллах субхана тынчтык берсин. Турмушка чыгып аткан эже карындаштарга, аял затына бактылуулук берсин. Үй бүлө куруп аткан, жаңы бүлө алып аткан эркектерге Алла таала жакшылык берип, мусулмандардын биримдигин көбөйтүп, мусулмандардын үй бүлөсүн Аллах субхана таала сактасын.